Шоколадный торт бышырабыз. Биздин кургак идишибизге 6 жумуртка керектелет. 6 жумуртканы сарысынан агын жакшылап ажыратып алабыз. Баарын ажыратып чыккандан кийин миксерлеп баштайбыз. Миксердин ылдамдыгын биринчи аздан кошуп, минута сайын кошуп, ылдамдыгын көбөйтүп алабыз миксердин. Жана чым-чым туз салабыз. Бир аз миксерлеп алгандан кийин биздин жумурткабыздын агарып баштаганда шекерди бөлүп кошуп чыгабыз. Баарын бирден кошуп жибергенге болбойт. Бизде аябай формасын жакшы кармаган, аппак болгон ушундай масса келип чыгышы керек. Биз идишибизден көмкөрүп көргөндө төгүлбөшү керек. Мына ушундай масса келип чыкты. Эми жумуртканын сарысын бирден кошуп чыгабыз. Бирден кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жумуртканын сарысын кошкондон кийин унду бөлүп кошуп чыгышыбыз керек. Унду аралаштырганда миксерлөөгө болбойт. Миксерди алып коюп, кашык же болбосо ушундай венчиктин жардамы менен аралаштырып чыгышыбыз керек болот. Жакшылап аралаштырып чыгабыз. Ичинде бөлтөкчөлөр калып кетиши мүмкүн, жакшы аралаштырбасак. Андан кийин разрыхтителди кошуп, какао кошуп, калган унду кошуп, баарын кошуп алабыз. Духовкабызды алдын ала кызытып коебуз. Ар кимдин духовкасы ар кандай бышыргандыктан колуңуздарды салып көрөсүздөр. Кол күйбөгүдөй ысык болсо, анда бисквитти бышырганга болот. Мен 22 сантиметрлүү форманы даярдап алдым. Аралаштырып алган даяр бисквиттин камырын салып, духовкада 40 минутта бышырдым. Саатты карап коесуздар, 40 минутада бышып чыгат. Ушундай кылып бетин тегиздеп алып, кичине жерге ургулайбыз дагы. Андан кийин бышырабыз. Мына бышып чыкты. 40 минуттанын ичинде таякча менен текшерип алабыз бышканын. Бир аз бөлмө температурасында муздагандан кийин формасынан чыгарабыз. Жана толуктай муздатабыз бисквитти. Ысык кескенге болбойт. Мына ушундай бисквит келип чыкты. Бисквит муздагача мен кремин даярдаймын. Крем үчүн 3 жумуртканын агы жана шекер керек болот. Баарын отко коюп, кайнатпайбыз. Болгону шекери эригенче гана кармайбыз. Колубуз менен көрөбүз. Шекер колубузга ушундай тийбесе, жок болсо, анда оттон алып, бычактын учунда лимонный кислота салып, жакшылап миксерлеп баштайбыз. Формасы кармап, ушундай бизде аппак болгон масса келип чыккыча миксерлейбиз. Биздин башка идишибизге бөлмө температурасында сливочный маслону алып, жакшылап миксерлейбиз. Бизде аппак болгон ушундай масса келип чыкканда, жумуртканын жана миксерлеп алган агын аз-аздан кошуп аралаштырып алабыз. Аябай даамдуу крем келип чыгат. Мына акыркы мен жумуртканын агын кошуп жатамын. Эми дагы жакшылап миксерлеп алып, ошол менен биздин кремибиз даяр болот. Бисквит муздагандан кийин мен 3 бөлүккө бөлдүм.
жана пропиткасына сүт менен шекер колдондум. Пропитка жасап алгандан кийин кремди сүйкөп алабыз. Кремди ортосуна жакшы сүйкөбөңүздөр көп-көптөн. Бисквитибиз сөзсүз түрдө жумшак, аябай влажный болушу үчүн пропитка жасашыбыз керек. Пропитка жасап алабыз. 3 кесип алган 3 бисквиттин кожуна тең пропитканы жасап алабыз дагы. Мына мен эң акыркы бетине кремин сүйкөп жатамын. Кичине крем алып коесуздар. Бир аз крем алып коюп, шоколадды эритип кошуп жиберип, ушундай кылып бетин коздоп алышыбыз керек. Шоколадды эриткенде кайнаган сууга салып эритсеңиздер болот. Жана шоколад ысык болуп турганда кремге кошуп жибербеңиздер. Бир аз муздатып, анан кийин кремге кошуп аралаштырып коздоп алышыбыз керек болот. Торттун бетин коздоо өзүңүздүн дагы фантазияңызга жараша. Мен ушундай кылып коздогонду кааладым. Бетин коздоп чыккандан кийин кремдин ашканы менен торттун чекелерин коздоп чыгабыз. Бисквиттин ортосунан чыккан жана эң бетки бөлүгүнөн чыккан кождорду ушинтип чекелерине жабыштырып чыктым. Жана бетине бир аз ак кремден ашып калды эле, ошону гүл жасап койдум. Өзүңүздөр каалаган жемиштер менен же болбосо ушундай клубника алар менен коздосоңуздар болот. Мен торту кечинде жасап койдум эле. Таң атыкча турду, холодильникте таң эртең кесип жатам. Аябай сонун болуп, кремдин өзүнө сиңирип, аябай даамдуу торт чыкты. Баарыңыздарга жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм.